Саламатсыздарбы сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Жаңы чыгып келе жаткан техникалар адам баласынын жашоосунда болуп көрбөгөндө өзгөчөлүктөрдү жаратууда. Ал эми алардан айрымдары Кыргызстанда да колдонула баштады. Дагы кандай техникалар ишке кирерин билгиңиз келсе, алдыңкы мүнөттөрдөн көрө аласыздар. Бүгүнкү чыгарылышта колуңуз бош эмес болсо да компьютер, телефонуңузду башкара аласыз. Жаңы чыккан техника аркылуу китеп окуңуз. Бир эле убакытта эки жумушту аткаруу ар бир эле адамдын колунан келе бербесе керек. Таанышыңыз чалып же телефонуңузду сөзсүз түрдө кароого туура келсе, анда төмөнкү техника сиз үчүн жардамга келет. Бир күндө көп жумуш бүтүргөнгө аракет кылабыз, бирок кээ бирлерине жетишпей калган учурлар да болот. Мындай көйгөйдү чечүү үчүн Nail O аппараты чыкты. Аны проводсуз эле иштете аласыз. Бул гаджетке пластинка орнотулган. Анын жардамы менен бармагыңызга бекитип койсоңуз болот. Сөмөйүңүз менен башкарып, видео, музыкага коюп жана башка жумуштарды бүтүрө аласыз. Дизайны ар түрдүү болгондуктан табитиңизге жараша тандап алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Жакын аралыкта Кыргызстанга келиши толук мүмкүн. Техникалардын бардыгы жалкоо калып келет деп ойлоп келгем. Сиздер дагы мен сыяктуу ойлосоңуздар керек. Бирок мен бир техниканы көргөндөн кийин ал оюман кайттым. Кызыгып жатсаңыздар, экранга жакыныраак келиңиздер. Fingerreader аталышындагы бул гаджетти Массачусетс технологиялык университетинде ойлоп табышкан. Ал китеп окуганга жана башка жазууларды да окуганга жардам берет. Кайсы колуңузду китеп бетине тийгизсеңиз, дал ошол колуңузга тагып аласыз. Анда кичи камера жайгашып, сиз окуп жаткан текстти так өзүндөй кылып автоматтык түрдө сканерлеп алат. Текстти сактоо үчүн эс тутум орнотулган. Эң эле кызыктуусу, бул техниканын вибратордук мотору да бар. Эгерде окуп жатып башка жака көңүл бөлүп колуңуз жылып кетсе же уктап кетсеңиз, вибратору иштей баштайт. Сиз канчалык тексттен алыстаган сайын үнү да катуулайт. Албетте мындай учурда китепти кайрадан колго алабыз. Жогорудагы техникалар сиз үчүн дагы абдан кызыктуу болсо керек. Кийинки көрсөтүүлөрдө саламдашканча аман туруңуздар.